жаш спортчулар, жаш достор, урматтуу ата-энелер, биринчиден бүгүнкү спорттук майрамыңыздар менен Жогорку Кеңештин атынан куттуктаймын. Бүгүн чыныгы таланттуулар, күчтүүлөр, шамдагайлар утуп чыгып, чыныгы чемпиондор чемпион болушуна тилектешмин. Андан кийин ушул дзюдону Кыргызстанда өнүктүрүп жаткан Кыргызстандын дзюдо боюнча улуттук курама командасынын, улуттук федерациянын президенти Жолдошбек Асанбековичке ыраазычылык билдирем. Ошондой эле мына келип колдоп аткан жетекчилерге, спорт Кыргызстанда жетекчилер колдогондо, мамлекеттин башчысы колдогондо, мамлекеттик деңгээлде көңүл бурулганда өнүгөт. Спорт деген бул, урматтуу жаш достор, мен дзюдо менен машыкпайм, боксчумун, кикбоксчумун. Кыргызстанда 6 жолу уттум, дүйнөнүн чемпиону болдум. Бирок дзюдону сүйөм мен да. Дзюдо менен менин бир тууган агамдын баласы машыгат. Москвада 15 жылдан бери жашап, Европанын чемпиону болду дзюдо боюнча. Ошондуктан дзюдонун түйшүгүн, дзюдодогу багы кодексиңер бар өзүнүн. Адамга болгон урмат, сый, дзюдодогу тартип, тазалык, бул жалпы эле азыр федерациянын жетекчилери айткандар, дзюдо бул адамды жашоого тарбиялай турган өтө чоң спорттун түрү. Мындай спорт менен машыккандарга силер сыймыктанышыңар керек. Келечекте ушул Ош кергесинен азыр Бишкекте аябай жакшы чемпиондор чыгып атат. Японияга барып чемпион болуп келатат. Оштон дзюдодо Олимпиада чемпиону чыгат деп мен терең ишенем. Дзюдо бул которулушу ийгиликке бир ийгилчектик менен жетүү дегенди маңызды түшүндүрөт. Бул дзюдо бир эле спорт эмес, билесиздер, дзюдо бул жашоодо колдоно турган, турмушта колдоно турган, үй бүлөдө колдоно турган, жумушта колдоно турган бир жакшы спорттун түрү. Учурдан пайдаланып, ушу биздин биринчиликте колдоп келген Кыргыз Республикасынын улуттук дзюдо президенти Асанбаев Жолдошбек Асанбековичке ыраазычылык билдирип кетем. Бишкектен коноктор келди, Ош областынын зам губернатору, вице-мэрлерибиз келди, регион президенттери келди. Мына Ерем спорт клубунун негиздөөчүлөрү келди бул жерде. Бул жерде аркамда ошо досум, Жогорку Кеңештин депутаты, дүйнөнүн чемпиону Атадык шайлоо турат. Бул бардыгы ошол жерде турган агайлар, эжекелердин бардыгы спорт сүйүүчүлөр, спортко салгандар бардыгы. Эмне дейм, бүгүн бул жерде күчтүү өтсүн, ийгиликтүү болсун, травма болбосун, бардыгыңарга жакшылык, ийгилик. Şu бүгүнкү чемпионатты ачык деп койгон уруксат этиңиздер. Жаш дзюдочулар ушунча кичинекей биздин дзюдочуларды көрүп алып, жүрөгүмдө аябай толкундандуу сезим менен мына карагылачы, кандай биздин жаш ымыркайлар жакшы жолго түшүп, ушу дзюдону тандап, ушундай соревнованияларга катышып, ушу ата-энелерге да бир кайрылып кетет элек, ушакта тургандар, ушу балдарыңарды спортко бергиле. Балдарыңар ушундай спорт залдардан чоңойсун. Кудай буйруса, иншалла ушул Ош жергесинен бир ишенич бар. Кийин бир олимпийский чемпион мира ушул залдардан чыгат деген ойлор бар. Элдер менен жолугушуп жүрдүк эле, Ерем спорт клубунда дзюдонун Ош областынын биринчилиги болуп атат деп угуп, ушул жерге кыя өтө албай келдим. Урматтуу спортчулар, спорт бул достук, спорт бул сергек жашоо, спорт бул чыныгы адамдын руханий, физикалык, психологиялык даярдай турган чоң күч бул. Мына Жогорку Кеңеште мен олимпиадалык оюндар боюнча дайым сүйлөп, жогорку трибунада маселе көтөрүп жүрөм. Мына президентибиз баш болуп, Садыр Нуркожоевич азыр 60 миллион олимпиадан утуп келгендерге бөлүп берди. Азыр өлкөдө спорт чоң өнүгүү жолуна түштү. Анын ичинде олимпиадалык спорттун түрлөрү. Ошондуктан мына эркин күрөш, грек-рим, дзюдо, оор атлетика, бокс бул алдыңкы биздин Кыргызстандагы дүйнөгө желек желдирете турган, дүйнөдө намыс көтөрө турган спорттун түрлөрүнө мамлекет көңүл буруп баштады. Андыктан силерге каалоорум, урматтуу жаш достор, ата-энеңерди сыйлагыла, спорт менен машыккыла, спорт менен физикалык жетилгенден кийин руханий жетилиш үчүн китепти көп окуп, ата-энеңиздерди угуп, ыймандуу, адептүү, күчтүү жигит болуп,
келечекте силер дагы Олимпиаданы багындырып, жалпы элди сүйүндүргөн жигитке айланышыңарга кыздарга айланышыңарга тилектешмин. Бүгүн Ош облусунун биринчилиги болуп атат. Эрем спорт клубунун демилгеси менен жана колдоосу менен Ош облусунун биринчилиги болуп атат. Бул Ош облусунун биринчилигине Кыргызстаныбыздын түштүк аймагынан бардык дзюдоисттер, кичинекей дзюдоисттерибиз келип атат. Бул турнирибизге губернатордун өкүлү, ыйгарымдуу өкүлү, Ош шаарынын вице-мэри жана президентибиз, дзюдо федерациясынын президенти, вице-президенттер ушул кишилер катышып аткандыгы бизди абдан кубандырат. Бул турнирибиздин уровени дагы бийик деңгээлде өтүп атат десем болот. Бул бийик деңгээлде өткөнүн себеби пайдасы эртеге буюрсак балдарыбыз мировой уровеньде, дүйнөлүк уровеньге чыкканда мындай сүрдөбөстөн, кыйналбастан күрөшүп кете алат буюрса. 1-класстан баштап 9-10 класска чейин биз бир турнир жасадык. Ошол балбандарыбыз күрөшүп атат бүгүн. Жалпы 300гө чукул спортчу келди. Ош бул бир гана Ош, Жалал Абад, Баткен аймагынан келип атат. Менин атым Аруке, мен 12 жаштамын. Мен дзюдого келгениме 3 жыл болду. Дзюдо баштаганда мен 9га чыккан элем. Бүгүн бизде өзүбүздүн залыбызда соревнование өтүп атат. Бул өзүбүздүн залыбызда өткөн үчүн мен командам үчүн, ата-энем үчүн, өзүм үчүн намыстанып 1-месте алдым. Бүгүн мен 4 схватка күрөштүм, 4 жолу уттум, анан 1-орунга ээ болдум. Дзюдого ограничение жок. Возрасттан 4-5 жаштан эле баштай берсе деп ойлойм. Баштай берсе болот. Женский, кыз болобу, бала болобу ограничение жок.